أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Мейірімдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштайм. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Аллахтын салам салаваттары болсун. Урматтуу жамаат, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ал-хаяу шу'батун минал иман." Уялуу бул ыймандын бир бутагы деген да. Уялуу бул ыймандын бир бутагы. Эгерде адам канчалык уялчак боло турган болсо, уялып кете бере турган болсо, уялчактыгы канчалык көп аша турган болсо, көбөйө берген болсо, демек ал адамдын ошончо ыйманы көбөйүп атат деген маселе. Ал эми эгерде кимдин уялчактыгы жоголуп, уялуусу азайып кете бере турган болсо, бетпак, көкбет болуп эле уялып кете бере турган болсо, адамдардан уялбай, Алладан уялбай калган болсо, демек ал адамдын ыйманы алсырап кетип атат деген сөз. Ыйманы кетип атат деген сөз. Себеби Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ал-базау минал куфр" дегенде, бул уялбагандык, бетбактык, уятсыздык бул кафырлык дегенде, бул акырын барып адамды кафырлыкка алып барат. Эми ушул уялчактык үчкө бөлүнөт экен. Уялчактык үчкө бөлүнөт. Эң биринчиси уялчактык бул Алладан уялуу, андан кийин экинчиси адамдардан уялуу, үчүнчүсү адам өзүнөн уялуу. Өзүң жалгыз калган кезде өзү уялуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ал-хаяу вал-ийю шу'батану минал иман." Уялуу жана ойлонуп сүйлөө деди. Уялуу жана ойлонуп сүйлөө. Же болбосом сүйлөп атканда ошол ойлонуп сүйлөө дегендин мааниси бирөөгө жала жаап койбойт бекемин, бирөөнүн көңүлүн ортуп койбойт экеминби деп ойлонуп сүйлөө, бул эмне экен? Ыймандан экен. Ыймандан экен. Вал базау вал баяну шу'батун минан нифак. Бу уятсыздык жана мактанып сүйлөө. Эртеден кечке сүйлөй берет. Бирок сөзүндө бир аят жок, бир хадис жок. Баягы мактанып эле сүйлөй берет да. Эртеден кечке самтырак сөздөрдү сүйлөйт, көп сүйлөйт. Мына ушул деди Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, бул эки жүздүүлүктөн болуп саналат деди. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан башка бир хадисте: "Фалиякул хойран ау лиясмут." Ким акырет күнүнө жана Аллага ыйман келтирген болсо, анда эмне деди? Жакшы сөз сүйлөсүн же учукпай отурсун деди. Андан кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Инна абгадакум иlayya сарсарунал мутафахихуна ал-муташаддиқун" деди. Пайгамбарыбыз айтты: "Чындыгында силердин мага эң жаман көрүнгөнүңөр" деди. Жаман көрүнгөнүңөр көп сүйлөгөндөр деди. Көп сүйлөгөндөр, анан экинчиси катуу кол болгондор жана ошол эртеден кечке көп сүйлөйт. Үчөө тең синоним экен, үч сөз окшош. Көп маанисиз сөздөрдү сүйлөй берген адам деди Пайгамбарыбыз мага жаман көрүнөт деди. Ошон үчүн эмне деди? Мусулман сүйлөсө пайдалуу сүйлөйт экен, же болбосом сүйлөбөй тынч отурат да. Эми алымдар айткан экен: "Мен касахул хаяу саубаху лам яраху насу айбау." Ким уяттуулук кийимин кийген болсо, андан адамдар айып таппайт деди да. Ким уяттуулук кийимин кийген болсо, адамдар андан айып таппайт деди. Сен Кудай Тааланын алдында уялып, Кудайдын алдында туура боло турган болсоң, сени эч качан Кудай Таала кыжалат кылып койбойт да. Сен камера турса дагы, камера жок болсо дагы, себеби сен Алланын алдында
уяласың, Алланын алдында дайыма бирде жүрөсүң, бирөөлөр сени даже камера коюп дагы подстава кыла албайт да, эгерде сен түз болсоң дейт. Мына уяттуулук эмне үчүн бүгүнкү темага ушул жайында азыр бизде уяттуулугубуз кетип калат. Көптөгөн ысып кетебиз, анан көлгө барабыз, көлдө чечинип алабыз, жыпжылаңач болуп жүрө берет, ауратын көргөзүп, бири-бирине ауратын көргөзүп, жылаңач болуп алып, же болбосо үйдө мисалы үчүн бир жерге барсаң, бирөөнүн дарбазасын тырыктасаң, баягы үйүндө жүргөн кийими менен эле дароо эле чыга калат да, мисалы үчүн. Кээ бир эже карындаштарыбыз ошондой болот. Кээ бирөөлөрүнү карап уялып кетесиң, эме болуп, анын ордуна сен уялып кетесиң да. Сен уялып кетесиң. Тескерисинче азыркы заманда ушундай кийинип алган ал күнөөлүү эмес. Караган сен күнөөлүү болуп каласың да, көзүң түшүп калган болсо сен эмне карайсың? Ачык-чачык кийинип алып, сен эмне карайсың? Сен өзүң жамансың, сен өзүң бузуку молдосуң деп эметет. А сен чечинип алган болсоң, жыпжылаңач болуп, анан биз көзүбүз каяка алалы? Чында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ла'аналлаху ан-назира вал манзура илейхи" dedi. Ауратка ким карай турган болсо, ким бирөөнүн ауратына караган болсо, ошол караган адамды жана караткан адамды Аллах Таала каргышка алды dedi. Аурат бул өтө жаман да, ауратка караган адамды dedi. Бүгүнкү күндө бизде мисалы үчүн көлгө бара турган болсоң, ал баардыгын эле кийим эмеси жок, аураты ачык жүрөт. Анан туфойлук, тупизм каяктан келет? Ошол жактан келет да. Адам ар нерсеге карай бере турган болсоң, ошондой жылаңач адамдарга, аураттарга карай бере турган болсоң, Кудай Таала сенин буягынан зээнди, зиректикти, эс тутумуңдун жакшылыгын алып коет да. Ошон үчүн анан биз эмне бир нерсени түшүнбөй загрузка болуп тура бересиң да, поезд болуп. Ошондон келип чыгат. Ошон үчүн жада калса кээ бир коомдук жайларда туалеттерди дагы, дааратканаларды койгондо дагы билесиздер, мисалы үчүн барып кичинекейинен барганда, помаленькому барганда адамдар бири-бирин көрүп турат да. Бул өзү исламдын стандартына, ислам шарттарына такыр жооп бербейт. Себеби эмнеге экөө бири-бири менен эки дос кирип алып бири-бири менен сүйлөшкөнчө, бири-бири карап, экөө эме кылып, зара кылып, ошол жактан чыгып кетишет да, сүйлөшкөнчө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Эгерде силердин бирөөңөр ажатка баргысы келе турган болсо, анда алысыраак бирөө көрбөгөн жерге барсын" dedi. Пайгамбарыбызды сахабалар айтат эди, бир жерде бараткан болсо, токтоп тур деп туруп, пайгамбарыбыз барып, алысыраак жерден барып, зара кылып келет dedi ошентип. Бизде уят кетип калат дагы, эмне кылат? Анан экөө бири-бири менен сүйлөшүп, ошон менен туалет кыласың да. Кээде тилекке каршы биздин арабызда таксырлардын арасында деле болуп калат. Кээде бул жака кирсең, даратканага кирсең деле кээ бирөөлөр эшикти жаппай туруп алып, мисалы үчүн эметип отурган болот да. Маданият туалетте отургандан башталат. Культура начинается с туалета. Маданият туалетте отургандан башталат. Ислам бизге туалетте отургандан баштап деп тиги өлгөнгө чейин, көмгөндү алып барып демеге койгонго чейинки жашоону үйрөтөт. Тилекке каршы. Бизде жада калса туалетте деле отурбайт. Туалетке кирип алат да, экөө бири-бири менен. Сейчас куда пойдем? Деп экөө бири-бири менен сүйлөшкөнчө отуруп, кайра чыгып кетет да. Ошон үчүн урматтуу жамаат, ислам маданиятын биз өзүбүздүн жашообузга алып келишибиз керек да. Ким эгер эми жашообуз ушундай акырындык менен Кудай буйрса, иншалла мындан кийин муун алмашып, поколение алмашып өзгөрөт деген ойдомун. Туалеттерди сала турган болсок дагы, бир жерге себепчи болуп калды, архитектор болсок дагы, ошол жерде эмне кылышыбыз керек? Туалетти таксырлар ар бирини бөлүп коюш керек, алдын жабыш керек. Кече жакында бир жерге барсам, туалетти жакшы бөлүп коюптур. Бирок астын көтөрүп коюптур да. Сен отурсаң аяктан соседтин эмесин, жамбашын көчүгүн көрүп аласың да. Ошондой дагы туалеттер бар да. Мына карасаң. Ошон үчүн туалетти салганда, эң биринчи туалетти салганда эмне тосук кылып салыш керек да.
Маданият деген, культура деген ушул жерден башталат да. Мен Раматылык атам айткан ушул сөздү. Мен биринчи баягы 8-класс болчумун, бир жерге барып, иштегени барып, туалетке туура эмес отуруп чыктым да, даратканага туура эмес отуруп, кыйшак отуруп чыккандан кийин атам мени аябай урушкан да. Балам, маданият деген туалеттен башталат деп аябай досумдун алдында катуу айткан да. Досум алдыда мени басынтып койду деп мен атама наразы болгом, бирок кийин түшүндүм да. Туалетти кийин түшүнүп атама азыр рахмат айтам да. Чындыгында туалетти салганда туалетти аябай жакшына кылып салыш керек. Кээ бир жерлерге балсаң, баягы бир жерде жар көчөт го, ошондой да. Аварийный состояниеде турат. Бир жерге кирсең, кыйшык болуп калганда эки тактай таштап койгон. Астын карасаң, уже бул жагы эме да, уже түшүп кетесиң да. Көрүнүп турат. Ал туалетти көргөндөн кийин аппетит тартпайт сендечи. Кээ бир үйлөргө кирип чыксаң, тилекке каршы. Маданият ошондон башталат. Бирде Москвада жүргөндө биз эме чыкты эле. Бир гезит окуп калдым эле, орустардын гезитиненчи. В Кыргызстане конец света деп туалетти коюп коюптур. Туалет кыйшык турат да. Биздин туалетибизди шылдыңдапчы. Ошон үчүн туалетке эмне коюш керек? Бумага. Андан кийин таксырлар келип калат. Мейли өзүң намаз окубасаң деле, биринчиден намаз оку, экинчиден намаз окубай турган болсоң, туалетке эмне коюш керек? Суу коюп коюш керек. Бир таксыр, бир намаз окуган келет, ушул жерде балким ушул бир мустахаб кылат же эме кылат депчи. Деп ошол нерсени коюп коюш керек. Ошон үчүн эмнеден маданият туалеттен башталат, урматтуу бир туугандар. Ошон үчүн бул нерсеге дагы көңүл бурушубуз керек. Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллама, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Инна мимма адракан наса мин каламин нубувватил ула, ябна адам иза лам тастахи фасна ма ши'та." Пайгамбарлардын бардыгынан келип жаткан бир сөз бар дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Эй адам баласы, эгерде сен уялбай турган болсоң, анда каалаганыңды аткар деген сөз дейт. Уялбай турган болсоң, бул аткара бер деген сөз эмес. Бул ошондон эмне кылып атат? Кайтарып атат. Кээ бирөө адамга баягы эмне деп коет эле, кыжырына тийип кайтарып айтасың го, кыла бер дейсиң, бирок ал нерседен кылба деген маани чыгат да. Ошон үчүн эми Аллах Тааладан уялуу, истахью миналлахи азза ва жалла хаккал хаяи. Пайгамбарыбыз айтты, Аллахтан чындап силер уялгыла деди. Факила я Расулаллахи факайфа настахи миналлахи азза ва жалла хаккал хая. Сахабалар сурашты: Аллахтын элчиси, биз Аллахтан кантип чындап уялабыз дегенде, ман хафиза раса ва ма хава деди. Эң биринчи Аллахтан уялуу кандай болот экен? Башыңа келген ойлордон эмне кылат экенсиң, оюңа келген жаман ойлордон эмне кылат экенсиң, сактанат экенсиң. Сактанат экенсиң, ушул Аллахтан уялуу болот экен да. Көрдүңүздөр, баягы бир пландарды коесуң да, мээңдечи. Бүгүн барып туруп, мындай дискотекадан чыккандан кийин анан бул кызды барып мындай кылам, анан тигиндей кылам деген ойлордон деп атат да, баягы жаман ишке план түзөсүң го мээңде. Ошо нерседен дейт, ошо сактануу бул Алладан уялуу болот экен да. Мээңде ар кандай нерселерди ойлой бересиң го, ошонон сактануу бул Алладан уялуу. Вал батна ва ма ва. Жана ошондой эле курсактагы нерселерден дейт уялуу деди. Өтө көп тамактанбай, баягы хадисте келгендей сүннөт боюнча тамактануу, демек бул дагы эмне экен? Алладан уялуу болот. Ва таркал зината дунья, дүйнө кооздуктарын таштоо, мына ушул. Ва закарал маута, жана өлүмдү эстөө. Ушул 4 нерседе Аллахтан уялат экенбиз да. Мына ой башыбызга келген ар кандай жаман азгырык ойлордон, план түзүүдөн, курсактан, жана ошондой эле дүйнө кооздуктарын таштоо, жана өлүмдү эстөөдө эмне кылат экенбиз? Эстей турган болсок, Аллах Тааладан чындап уялабыз деди.
Faqad istahya min Allohi azza va jalla haqqal haya. Kim ушундай кыла турган болсо, Аллахтан чындап уялган болот dedi. Эми Al-haya'u nizamul imani fa iza inhalla nizamu shay'i tabadda'a ma fihi wa tafarraqa. Uyalu bul imandın tüzümü dedi. İman emneden turatken kuralat. İman de bul iman bul emneden uyaludan kuralatken. Uyaludan kuralat. Fa iza inhalla nizamu shay'i, eğer de uşul nerse buzula turgan bolsa, iman uyalu buzula turgan bolsa, anda imandağı nerseler dağı neqatken çaçırandı bol ketken. Demek adamdın imanı emne olsa, adamdın uyalusu azayıp kete öğret turgan bolsa, anın imanı çaçırap kete öğretkende, imanı çaçırap kete öğret. Oşon üçün urmattуу жамаат, мына эмеде үй бүлөдө дагы отурганда, үй бүлөдө отурганда, мисалы үчүн ата энебиздин алдында, Кудайга шүгүр бизде мечитке келгендер, алхамдулилла, мечитке келгендер жакшы узун кийип келебиз. Кээ бирөөлөр мисалы үчүн автобустарга чыгып калсаң, шортаны ушул тизесинин үстүнө кыска кийип алат. Кээ бирөөлөрдү карасаң, андан да кыска кирип алат. Кудай өзүң сакта дейсиң. О, маякка кирип кетип калганда, ал баягы ич кийимден да кыска да кээ бирөөлөрдүкү. Жок, ошондой кыздар бар, мисалы үчүн көрөсүздөр, ал толтура. Ошон үчүн бул эмне уялуу эмнекен адамдын ыйманы менен байланыштуу экен да. Кээ бирөөлөр бар, жып жылаңач болуп алып ойнойт. Кээде мисалы үчүн футбол ойнойбуз бир жерде дагы бир тартыш, аркан тартыш дегендер, арканда оюн эл алдына чыкканда, урматтуу жамаат, канча керек өзүбүздүн денебизди жабышыбыз керек. Не только аялдар, эркектер дагы, эркектин авраты тизесинин астынан баштап киндикке чейин, киндиктин үстүнө чейин. Ошончо жерди эмне кылыш керек? Эркек башка бирөөлөргө көргөзбөш керек. Кээде мечитке дагы келебиз, мечитте дагы кыска шорталарды кийип келебиз. Тилекке каршы намаз окуганда биздин тизелерибиз ачылып калат. Эгерде намаз учурунда авраттын 4/1 ачылып кала турган болсо, 4/1, бир мүчөнүн 4/1 ачылып кала турган болсо, адамдын намазы кабыл болбойт, макрух болот. Жада калса, кечирип коесуздар, жыныстык мүчө 3кө бөлүнөт. Жыныстык мүчөдө мисалы үчүн 2 жумурткасы, анан бир өзү бар, мисалы үчүнчү. Ошол жумуртканын 4/1 ачылып кала турган болсо, намаз макрух болот, намаз жүрбөй калат. Кээде жыртык болуп кала турган болсо. Ошондой эле могу сан дагы адамдын буту дагы бир мүчө болуп саналат. Эгерде ушунун 4/1 ачылып калган болсо, уже могуга чейин келип калган болсо, уже 4/1 көрө уже намаз бузулат. Ошон үчүн мечитке келгенде эң биринчи эмне кылып, ошол кийимдерибизге дагы көңүл буралы, урматтуу жамаат. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الله اتقى الناس. Kim Allah'tan чындап корккон болсо, ал адамдардан дагы эмне кылат деди? Адамдардан алдыда дагы сактанган болот деди. Сактанат деди да. Алланын алдында коркуп түз боло турган болсоң, адамдар дагы сенден бир кемчилик таппайт деди. Вакала ла хайра фи ман ла ястахи минан нас. Адамдардан уялбай калган адамда жакшылык жок деди. Адамдардан уялбай калган адамда жакшылык жок. Бүгүнкү күндө көптөгөн адамдар уялбай калды. Тилекке каршы. Мына азыр TikTok'та ачып туруп эле ушундай 2 жолу ушундай кылсаң болду, жылаңачтар чыгат. Ошолор дагы кээде эмеде отуруп алып дуа кылып атат. Кээде ошол жып жылаңач болуп, кээде дуа кылат. Ошолор деле мусулмандын кыздары, мусулман балдары. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө бетпактык, көкбеттик жайлы баратат да адамдарчы. Адамдар сүйлөй берет. Sen özün bir жолу жашайсың, жашай бер, калаганыңдай чык, эфирге чык, видео тарт, тигиндей кыл, мындай кыл деп. Ошол бул нерселерди кээде биз карашыбыз керек. Балким биздин кыздарыбыз, балким карындаштарыбыз, балким да алысыраак туугандарыбыз деле чыгып атат. Мисалы үчүнчү, бул нерсени көзөмөлгө алыш керек.
innal muru'atar rajulu mamshahu wa madkhaluhu wa makhrajuhu wa majlisuhu wa ilfuhu wa jalisuhu. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, ушул уялуу боюнча дагы, анан адамгерчилик боюнча адамдын адамгерчиликтиги деди кишинин мамшаху басканынан билинет, басканынан, ва мадхалуху киргеннен, ва махраджуху чыкканынан, ва маджлисуху отурганы, ва илфуху сүйлөшкөнү, ва жалисуху жана бирөө менен кандай мамиле кылат, кандай жолдош болот, ага кандай шерик болот, мына ошол нерселерден билинет деди адамдын адамгерчилиги деди. Бирөөгө уялып мамиле кылабы, уялбай мамиле кылабы, кандай басат, түз басабы, кыйшык басабы, кандай кирет, кандай чыгат, кандай отурат, кандай турат, кандай сүйлөшөт, бунун баардыгы эмне деди, адамдын адамгерчилигинен болот деди. Бул нерсе адамдарда болуш керек. Ал-хаяу минан нафс, эми өзүнөн уялуу. وأما حياؤه من نفسه فيكون بالعفة وصيانة الخلاوة. وقال بعض الحكماء ليكن استحياؤك من نفسك أكثر من استحيائك من غيرك. Өзүңдөн уялуу дейт. Өзүңдөн уялуу башкалардын алдында уялууга караганда көбүрөөк болуш керек дейт. Кандай? Бирөөлөрдүн алдында уялуу алып, анан уялымыш болуп, мындайча айтканда, уялымыш болуп, өзүң жалгыз калганда каалаган ишти кыла бербе дейт. Өзүң жалгыз калганда каалаган ишиңди кыла бербе дейт. Ман амила фи сирри амалан ястахи минху фил аланияти фалайса ли нафсихи индаху кадрун. Ким дейт өзү жалгыз калганда адамдардан уяла турган ишти кылып, уялбай турган болсо дейт, ал адамдын өзүнүн алдында өзүнүн кадыры жок дейт. Өзүнүн алдында өзүнүн кадыры жок дейт. وهذا النوع من الحياء قد يكون من فضيلة النفس وحسن السريرة. فمتى كمل الحياء الإنسان من وجوه الثلاثة فقد كملت فيه أسباب الخير وانتفت عنه أسباب الشر وصار بفضل مشهورا وبالجميل مذكورا. Kim deyt uşul 3 uyalуу menен. Эң биринчиси ким Алладан уялса, андан кийин адамдардан уялса, жана өзү жалгыз калганда уяла турган болсо, мына ошол адамдын ыйманы толук болот дейт. Ыйманы толук болуп, Кудай Таала бул адамга дейт жакшылык эшиктерин ачат дейт. Ыйманы толук болгондон кийин жакшылык эшиктери ачылып, ага жамандык эшиктери жабылат. Бул адамдардын алдында белгилүү адамдарга үлгү болот дейт. Ошон үчүн урматтуу жамаат, не кылалы? Эң биринчи Кудайдан уялалы, андан кийин адамдардан. Кеде адамдардан дагы уялган жакшы да. Аны деле өзүнүн эрежеси бар. Кеде адамдардан уялам деп допу кийгенден уялсаң туура эмес исламда. Аны уялбаш керек. Адамдардан уялам деп анан узун кийгенден андай уялуу эмес. Андай нерседен уялбаш керек. Мисалы үчүнчү, баягы кээ бир нерселерде мындай жылаңач жүргөндөн уялыш керек, бир жериң ачылып калгандан уялыш керек, жаман сөз сүйлөгөндөн уялыш керек, бирөөнүн көңүлүн ооруткандан уялыш керек. Мында ошондой нерселерде не дейт? Алладан уялыш керек дейт. Ошондо ыйманыбыз толук болот экен дейт. Аллах Таалам бардыгыңыздардан разы болгон болсун. Мына сиздер менен ыймандын бир бутагы болгон уялуу жөнүндө кеп кылдык. Аллах Таалам бизге өзүнөн уялууну, адамдардан уялууну жана нафсибизден уялууну насип эткен болсун. Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннака анта алимул хаким. Раббана ла тузи кулубана ба'да из хадайтана ва хаб лана мин ладунка рахма иннака антал ваххаб. Бирахматика я архамар рахимин.